Биз сиздерге бир мектеп окуучусунун окуясын айтып беребиз. Анын аты Эрмек. Ал жакшы бала, мектепке барганды жана жаңы билим алганды жакшы көрөт. Бирок ал мектепте отурган отургуч өтө бийик болуп, Эрмек бүкүрөйө баштаган. Ал эми мектеп бөлмөсүндөгү жарык жакшы болбогондуктан Эрмек көз айнек тагына баштаган. Анан калса Эрмектин жанындагы терезеден муздак жел уруп турчу жана ага дайыма суук тийип калчу. Ошондуктан апасы Эрмекке баш кийимди башынан түшүрбөй кийип жүр деди. Классташтары болсо аны шылдыңдашып, Эрмек алар менен достошпой да калды. Ошентип Эрмек 11 жыл окуду. Ал жакшы жигит болуп чоңойду жана мектепте артыкчылык менен бүттү. Бирок Эрмек ага анча деле кубанган жок. Биздин балдарыбыз ушундай жагдайга туш болбосун десек, анда бардык балдар даярдалган жана коопсуз чөйрөдө окуусуна кам көрүшүбүз керек. Мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздук механизмдерин өнүктүрүү долбоору мектептик билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун комплекстик стандартын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашырууну сынап көрүү максатында ишке ашырылууда. Келечекте бул стандарттар Кыргызстандын бардык билим берүү уюмдарында билим берүү чөйрөсүнүн коопсуздугунун жаңы сапатын камсыздайт. Долбоордун алкагында бир катар тегерек стөлдөр, семинарлар жана тренингдер өткөрүлөт. Өлкөнүн бардык аймактарында 12 пилоттук мектеп бир катар параметрлер боюнча кайра жабдылат жана алдыңкы педагогикалык жогорку окуу жайларында билим берүү чөйрөсүнүн 3 коопсуздук борбору түзүлөт. Натыйжада стандартта мектеп чөйрөсүнүн коопсуздугун камсыздоонун 3 багыты камтылат. Экологиялык коопсуздук. Балдар экологиялык таза чөйрөдө окуп, алардын ден соолугуна эч нерсе коркунуч жаратпашы керек. Ден соолук коопсуздугу. Балдарды окутуу үчүн мектепте түзүлгөн саламаттыкты сактоо инфраструктурасын билдирет. Ал эми психологиялык коопсуздук ченемдери ар бир окуучу өзүн социалдык жактан активдүү инсан катары сезүүсү жана эч кандай психологиялык кышымга тушуппоосу үчүн кам көрөт. Бул сайттан сиздер долбоорду ишке ашыруунун бардык баскычтары жөнүндө кеңири маалымат ала аласыздар. Сиздер менен бирге биз балдарыбызга билим алууга гана эмес, аны коопсуз кылууга жардам беребиз.